Seni banditler söylüyorsun. Banditler söylüyorsun öyle mi? Banditler söylüyorsun. Olmazsa. Тартотам видео готово. Антимонопольный служба. У вас полномочий хватает закрывать или открывать это? У меня есть полномочия. Открывать и закрывать. Ты сейчас уберешь. Или мы На каком основании? Мы его и курим. Хочешь? Пиши, На пожалуйста. каком основании? Парковочного знака нет. ГАИ. Все вопросы туда. Вы не можете забирать машину с автопарковки. Хорошо, вы можете. А где здесь парковка? Командир. Где знак парковки? Не, Бишкекте мыйзам бүттү ошо. Где знак парковки? Антимонопольный комитеттин представители келип штраф салам дейт за неустановленные места. Неустановленные места кайсы десем билбейт. Сум юридикалык тарап. Жеке ишкер. Бул да жеке ишкер. Эки жеке ишкердин ортосуна талаш тартышына муниципалитет киришкен превышение служебных полномочий дейт. Абдан одон укук бузуу болуп атат да. Ушул жагдайга сиз эми чекит коюп, кызматкерлериңизге бир чара көрүп, тартиптеп берсеңиз деген максатта келдик. Мен дагы бир ирет мындай кечирим сурап кетем. Эгерде мындай оор же катуу эмоциялык бир мындай эмеге алдырсам, мен кечирим сурайм. Биз ишеп жүргөн кагазыбызга барсак, ушундай экен, биянда мындай экен, биянда мындай экен деп бир жерден обсуждение болот да дагычы. Силерге окшогон тажрыйбалуу юристтер, сеники да туура, бияктыкы да туура болот. Мороженое деле өтпөйт. Болгону бул жерде өтүш келет атат. Бул жерде принцип болуп атат да, маселечи. Мыйзамдуулукта болуп атат да. Мен ал жагына макулмун. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомен тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз азыр Бишкек шаарында тагыраагы Айчурок соода борборунун так маңдайында турабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз адаттан бир өзгөчөрөөк десек болот. Анткени буга чейинки чыгарылыштарыбызда биз ушул коомчулуктун, ушул жарандардын, элдин укук кызыкчылыктарын, алардын көйгөйлөрүн, үнүн коомчулукка алып чыгуу болуп атса, бул жолу мындайча айтканда өзүбүздүн үнүбүздү, өзүбүздүн көйгөйдү алып чыгайын деп турам. Азыр урматтуу көрөрмандар, ушул биздин ишмердүүлүк дээрлик 2 жылга чукулдап калды. Мына ушул ишибиздин башталышында кыргызда сөз бар, жанагындай жалгыз дарак бак болбойт дегендей. Анын сыңарында биз дагы ушул өзүбүздүн командабыз тилектеш, пикирлеш балдар менен чогулуп, мамлекетибизге, элибизге ушундай кызмат кылалы деген ой менен иш баштаганбыз. Дал ошол ишибизди баштап атканда, мына бул жакта өзүңүздөр кубан салам. Ишти биринчи биздин ишмердүүлүктү баштаганда дал ушул Кубан экөөбүз баштаганбыз. Алгач ушул коомчулукка ушул коопсуз шаар долбоорундагы мыйзамсыз жагдайлар боюнча бир топ жагдайларды алып чыгып, мына 3 буттуу камералардын белги коюп, мыйзамды сактап, шаар казынасына
мындай ижара акыларын төлөп ишибиз ушундан башталган да, ошондон бери мына 2 жылга чукулдап калды. Бүгүнкү чыгарылышта урматтуу көрөрмандар, башкалардын укугун коргоп, ушул кызыкчылыктарын, үнүн коомчулукка чыгарып жүрсөк, бул жолу эми өзүбүзгө дагы маселе жаралып, Кубан мына өзүңүздөр көргөндөй чакан ушул автолавканы койдуруп, атасынын автоунаасына ушундай ичине мындай тетиктерди койдуруп, атайын мороженое саткан. Анан үй бүлөсүн багууга мындай бир аз тыйын түшүрүп атат. Бул деген, урматтуу көрөрмандар, биз ишмердүүлүгүбүздө кайсы бир саясатчыны, кайсы бир олигархты, кайсы бир чиновниктин камчысын чаап, же ошолордон каржыланып, же кимдир бирөөнүн бир заказын аткарып иштеп жүрбөгөндүгүбүзгө далил катары десек да болот да. Биз мен реклама менен окат кылсам, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин, андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилшик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Санда бул жарнама сиз үчүн. TikTok Шивемак дүкөнү сапаттуу заманбап машинкаларын 3 айдан 18 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн жарыялап жатат. Ошондой эле үй кожойкелери үчүн кайсы бир тигүү цехине барып иштебестен өз үйлөрүнө сатып алып, буйрутма менен иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Шаар ичине жеткирүү берүү кызматы акысыз. Аталган тигүү машинкаларына кепилдик 2 жылга берилет. Ош шаарындагы Дареги Касымбеков көчөсү 8, телефондор 0708 39 39 75, 0760 46 21. Бишкек шаарында Элебесов көчөсү 235, телефондор 0700 40 09 00, 0707 88 85 48. Кубан дал ошол өзүнүн чакан суусундук мороженое саткан багытында иш алып барып келатат. Ошондуктан, урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз сиздерге азыр дээрлик бир 4-5 ай иштеди. Азыр эмне көйгөй болуп атат, Кубан өзүңө суроо берели. Ушунчалык мына канчадан бери мамлекеттик органдар сени абдан кордоп келатат десек да болот да. Мен буга бир эмес, бир нече жолу күбө болуп калдым. Жагдай тууралуу эмне маселе болуп атканын айтып берем да. Толугураак болуш үчүн предыстория башын айтып берейин. Бул жерде мурун мен тааныган адамдар ушундай эле автолавка коюп иштетишкен. Анан сумга аренда төлөп жүрүшкөн. $300, $400 деп уккам да. Кийин алардын баягы арендасы көтөрүлүп атат деп уккам. Андан кийин ошол жакта турбай калышты алар. Бул жер бош болуп калды. Анан жаздан баштап мен дагы ушундай. Жаңылбасам, бизге ушул жерден кайрылышкан. Ушундай кылып атат, бизге жардам бергилечи деп. Биз дагы мыйзамдан карап, бир сыйра болгон жардамыбызды бергенбиз ал адамдарга. Кийин алар кетип калгандан кийин бул жер бош болгондуктан мыйзамдардын баарын тактап чыгып, мен дагы ушундай башына койсом, автолавка койсом мыйзамдуу деп бүт тактап чыккандан кийин мыйзамдуу болгондуктан мен дагы ушул машинаны жасап, ушу балдар менен чогуу алып келип койгонбуз. Апрель айы болчу. Ошондон бери бүгүнгө чейин 4-5 айдын убагында иш жүргүздүк. 4-5 айдан бери ушул көптөгөн тоскоолдуктар жаралып келип атат. Бул эң биринчиден болуп ушул ЦУМ мага ушул жерге келип койгондо эле айткан, ичине кирип договор аренда түзүп, аренда төлөө деп очойгон бир сумманы айтышкан. Мен ага макул болбостон, анткени бул жер муниципалдык парковка. Бул жерге каалаган жаран өзүнүн автоунаасын койсо болот. Автолавкадан соода кылса да болот. Соода кылса да болот. Ал дагы мыйзам тыюу салбайт. Мен мыйзамды билгендиктен буларга отказ бергем, эч кандай акча төлөй албайм деп. Кийин бир топ ар кандай
иш аракеттерди кылышты. Менин машинамдын сырт эшиктерин жабып, опечатка кылганга чейин барышты. Бирок анын бардыгына мен мыйзамды сыйлагандыктан органдарга кайрылганбыз. Андан кийин бул ортобузга ушул Свердлов районунун жергиликтүү бийлиги кошулуп келип атат. Акыркы убакытта кошулуп 4-5 жолу келишти. Кече жакында эле акыркы жолу комиссия менен келишти. Комиссия менен келип бул жерде айтып атат, мени неположенный жерде турасың, соода сатып кыла албайсың депчи. Анан мен аны мыйзамдагы болгон түшүндүрмөлөрүн бердим. Мен парковкада турам, машина парковкага турганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Соода кылганга менин жеке ишкерлик эмен бар. Патент эмес. Налоговойдон катталган. Налоговойдон катталганбыз. Андан тышкары налог төлөйбүз. Налог төлөйбүз. Андан тышкары керектүү ушул соода саттыкка бүт кагаздарым бар деп ошолорду көргөзгөнгө карабастан ушундай мыйзам бузуулар менен дайыма келип эле текшере берип көп тоскоолдуктар жаралып атат да. Анан кече дагы ошол жакында эле комиссионна келип кетишкен. Кимдер келди, кайсы органдар келди? Комиссия келди деп айтылды, бирок мен толук тааныша алган жокмун. Негизгилерден болуп акимият келди. Свердлов районунун акимиятынын акимдин орун басары келип атабы? Акимдин орун басары комиссия башчысы болуп келди. Андан тышкары ички иштер башкармалыгынан келишти, МВДден, районный РОВДдан келишти. Андан тышкары салык кызматынан келишти. Салык кызматынан тышкары эпидемиология, санэпидемнадзордан келишти. Андан тышкары монополияны каршы антимонополиядан. 5 орган. 5 орган келди. Ушул буткан жапканы. Алардын келип не претензияны коюп кетишти? Претензиясы торговля не установлена месте деген основаниясы менен. Анан мен аларга көргөзүп бердим ушул соода кылуу жөнүндөгү правила организации торговли на территории города Бишкек деген постановление городской кеңештин 172 постановлениясы бар. Ал жерде так көргөзүлүп турат. Кайсыл жерде не разрешается мелкорозничная торговля жазылып турат. У зданий органов власти, акимият, на государство и государственное управление, у памятников культуры, культурных сооружений, на проезжей части автодороги жолдо и тротуарах деп. То есть бул жерде дагы соода кылганга болбойт. Баарысы белгиленген, бирок парковка белгиленген эмес. Парковка кирбейт. Парковка кирбейт. Мен ошол парковка кирбегендигинен байланыштуу мен мыйзамдуу соодамды жүргүзүп атам да. Запрет коюлбагандан кийин мага соода кылганга укугум бар да. Кошумча бул боюнча Кыргыз өкмөтүнүн токтому дагы бар да? Токтому да бар. Бул негизи Бишкек менен Ош шаары өзгөчө статусу бар болгондуктан Гор кеңештин токтому менен бекитилет. Андан тышкары өкмөттүн да токтому бар. Постановление правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2014 номер 560 правила торговли отдельными видами товаров на территории Кыргызской Республики деген. Бул жерде дагы көрсөтүлгөн эмес. Автолавкада соода кылганга эч бир жерде тыюу жок. Ошону деген бул мыйзамдарда бар. Правила организации торговли Бишкектин постановлениясы, Гор кеңештин постановлениясы жана өкмөттүн постановлениясында экондо тең. Мен толук түрдө соода кыла алам. Мен үй бүлөмдү бакканга бул жерден кошумча каражат алам. Анан биздин өзүбүздүн ишмердикке дагы ушул жерден каржыланып турам да. Тартып там видео кетип атат. Антимонопольный служба можно у вас? Вот представитель кофейни по 286 просим вас принять меры, да? По статье 280 Кодекса правонарушений.
ЦКСН. Идите сюда. Они имеют право продавать. У них есть разрешение документы? У вас какие-то соответствующие есть, они пищу продают. Я пищу не продаю, они вот пищу продают. Мороженое, вот, пожалуйста, это продают. Есть у вас? Нет, правильно разрешение? Замаким. Антимонопольная служба. Где? Господин Замаким. Я вам говорю, я пищу не продаю, давайте по закону готовим. Хорошо, ну что, мороженое? Я продаю напитки. Пожалуйста, вот снимите, пожалуйста, вот они продают все соответствующие без разрешения документы. Полностью этот память. Паспорт ваш можно? Siz kim olsun? Понимаете? Антимонопольный. Имам, где? Антимонопольный служба. Сейчас я. Вот что, ждем. Нет, я полгода просто. Сен ничего отырсың, мен сен қолға тұрған жоқ, ты закрываешь. Хорошо, без проблем, снимай хоть сколько угодно, хоть заснимись. Я спрашиваю вас, я вас спрашиваю, у вас есть разрешительные документы? Вот, мы замчегли. Вот. Есть у вас документы на реализацию? Бар вы? Қағаз бар вы? Мен сізден сұрадым, кешеден бері сұрап отырмын балдар келіп. Сіздер не ары бері ойнап тұрсыңдар ары бері. Не, теге блогер болсам беле, же эме болсам беле, можно вот так это что ли? Елдің көзінше публика болу. Давайте жігіттер мындай қылалы. Мизан барына берді. Жаңа емес. Мизан барына берді. Оны сайып қойшы ішінен кетті. Жігіттер. Мизан барына берді. Бендей. Включаемся. Вот что. Мизанмен кетті. Имам деп тұр. Қаз келіп тұр. Пускай паспорт не предъявляет, я не понял. Свердлов районының сіз маған таптың даярдағандай мен сізге артистпен бе? Артист? Я что, артист? Я вам читаю. В соответствии с распоряжением, вот у нас есть, в соответствии с распоряжением муниципальной администрации мэрии города Бишкек о запрете торговли в неустановленных местах на территории города Бишкек. Я официально, как официальное лицо, первый заместитель главы муниципальной администрации, Свердловской администрации. Подождите еще, да? Я вас уведомляю, что вы здесь не санкционируете торговлю ведете. Съемка была. Не санкционируете торговлю? Какие вас вопросы интересуют? Баштан баштайлы, бір сіз деліп, менің... Сіз жауап атасыз? Менің деятельностіме эшикти келип күчкө салып жаап атат. Мен эшикти күчкө салып жапкан жок. Мен жапканга кызыктар эмесмин, бuyakачы. У вас полномочий хватает закрывать или открывать это? У меня есть полномочия открывать и закрывать. Так как вы закрывали, я вам препятствие делаю, чтобы вы закрыли. Хорошо. Мыйзамдан көргөзүп бериңиз, ошол жерден Сиз мага мындай кылыңызчы. Мындай кылалы, ана тыңдай кылалы, вы меня диктуете. Если на какие-то мои действия у вас какие-то претензии есть, вот, пожалуйста, есть соответствующие органы, пишите, пожалуйста. Я сейчас вам зачитываю. Вы сейчас тему не перебивайте. Вы мне покажите. Я представился. Ваш как зовут? Вот Куан. Мага эми. По фамилии. Мыйзамда кайсы жеринде көргөзүлгөн, сиз ачып туруп или жаап кое аласыз. Ошол жерде айттыңызбы? Кайсы мыйзам? Фамилияңыз ким? Кубан Садыров. Садыров. Мен сизге жол суроо берип атам. Ага өтпөй туруп буга жетебиз. Буга жетпейбиз. Мен азыр түшүндүрүп берейин, анан түшүндүрүп берем сизге. Мен сизге суроо берип атам. Я вам говорю еще раз. Кайсы полномочияңызда бар менин коммерческий деятельность жүргүзүп аткан ишмердиевим келип эшигин жаап или ачканга? Сиздин коммерческий деятельность жүргүнгөн вообще укугуңуз жок буякта. Эмнеге укугуңуз бар? Сиз ошондуктан мен сизге айттым. Сиздин полномочияңыз жетет экен, кайсы негизде? Жетет, ошонун негизинде. Письменно обращайтесь, я вам дам ответ. Вот сиз уксаңыз, вот я вам даю. 86. Я вам Бияка эме кылабычы азыр? Милиция келдиби? Келди. Вот смотрите. Сейчас. Давайте без мыйзам менен кетели. Сиз мындай кылыңызчы. Эмес. Вот эти свои эти оставьте, пожалуйста. Давайте. Вот оставьте, я вам говорю. Вот закон есть. Давайте топ-топ. Я у вас закон спрашиваю, а не блогер. Мен сизге законда окуп берип атам. На соответствии с чем вы здесь стоите? Вы не имеете права. Вы не имеете права. Какой кайсы жерде жазылган? Ошого жазылган. Кайерде жазылган? Жазылган. Жок эттиңиз? Администрация есть такая. Положение администрации? Да, я могу.
останавливать, если вы препятствуете. Я вам еще раз говорю. Нарушение правил торговли. Мен бушку салган жок, мен сизди тийген жок. Я дверь трогаю. Я вас не трогаю, чтобы вы не закрывали. Зачем сиз эме кылып атасыз? Я препятствую закрытию, да? Я остановил дверь, чтобы вы не закрыли. Чтобы вы видели все, что вы торговлю ведете. Еще раз делайте. Еще раз. У вас полномочий хватает же на это? Давайте. Есть башка лично. Руки, милиция как-то. Полду. Позови милицию. Полду. Позовите милицию. İçinde var. Не вопрос. Вот согласие лиц сотрудники, вы должны посмотреть. Нет книжка есть? Да. Милиция Сам зам Аким говорит. Гостевой парковкасына просмотрел. Гостевой, у него нету здесь парковки. Он сейчас меняется его назначение. Все. Ну, поменяйте. Джо, я тогда машину уберу. Ты сейчас уберешь. Или мы На его каком основании? Мы его и курим. Хочешь? Пиши, пожалуйста. На каком основании? Парковочного знака Парковкада нету. тұрған машинаны эвакуациялағаннан сен кемсің машина? Сейчас скажу, что ты не хочешь убирать машину? Я не буду Тогда убирать. подписывай штрафы. 3 штрафа подпишите. Сейчас мы с ними будем разбираться. Вот сейчас Мен гаименен разберемся сейчас. Сиз мыйзамменен сүйлөшөсүз? Мне вообще не интересно. Парковочного знака нету, убирай. Наки. Так. Я тартып қой. Көргөзүп атам. Мен гостевой парковка ЦУМда туруп атам. Ну и что? Что это бумага? Я стою на парковке. Это будка, которая торговлю осуществляет. Я еще раз говорю, он не имеет права здесь стоять. Он не имеет права стоять. Кантип не имеет права. Он окуганды билесизби? Пускай уберут. Дайте, что вы жмотасың волнам? Гостевой автопарковка. Гостевая автопарковка. Для ЦУМа, для сумовских клиентов, но не для вас. Вы не клиент ЦУМа. Я что, негр что ли, или кандай? Он клиент ваш? Нет, он осуществляет торговую деятельность, правильно, да? Вот Михаил, я стою на вашей автопарковке запаркованной. Мы вас предупредили. Я вопрос задаю. Я стою на вашей гостевой автопарковке. Сен ЦУМдун парковкасына сен бир членге алган жоксуң, жакка гостевой парковка бергенде келип соода кылып атасың. Когда начнете, я уберу. Проблем нет. Уже начинаем. Видите, освободили парковку, одна ваша машина. Смотрите, вот эту территорию уже 3 месяца бетоны стоят. Что здесь начали? Ничего не начинали. Да нам мне это не ваше, относится к муниципальному. Да. Вот понял. это наша парковка. У нас договор аренды на вот эту территорию. Целевое назначение? Гостевая автопарковка. Я стою на Теперь, давайте, вот смотрите. Теперь мы здесь хотим провести благоустройство, разметку сделать. Давайте мы такое сделаем. Вот ваше я письмо получил вчера. Я на ваше здесь на письме указали убрать. Мне кажется, это неправильное слово. И хотел у вас спросить, для благоустройства или изменения назначения у вас с архитектурой назначенные бумаги есть? Я вот это буду посмотрю. Если все по закону, все, я убираю. Ну хорошо, убирайте. Назначение мы менять не собираемся. Мы Мы будем благоустраивать, наносить дорожную разметку здесь. Поэтому мы просим вас убрать с территории парковки на... Какие... Каждый год здесь машины стоят. Что сейчас? Когда вы начнете и когда закончите? План работ покажите. План работ покажите. Хорошо, покажите фотографии, где они стоят. Не надо вот сейчас вводить заблуждение, мы поднимем камеру. Хорошо, подойдете ко мне, мы посмотрим по камерам. У нас все фиксируется по камерам. Если товарищ хочет посмотреть, начинает тут что-то рассказывать, мы сейчас посмотрим и выясним.
Так, уважаемый ЦУМ, план работ желательно я хотел бы... Почему мы должны вам предоставить какой-то план работы? Кто вы такой? Кто вы такой? Вы просто оставили машину на нашей парковке. Если мы каждому сейчас будем план работ и отчитываться, извините меня, это что такое вообще? Почему? Потому что это муниципальная парковка. Это наша парковка, она выдана муниципальными службами. Договор аренды «Зеленая книга». По договору аренды какие у вас полномочия на эту парковку? Слушайте, почему я должен перед вами отчитываться, а? Потому что я знаю, если что вы... какие-то вопросы у властей будут, городских, республиканских властей, я там объясню. А почему я должен вам тут докладывать вот это все, понимаете? Мы вас просим убрать машину, потому что мы планируем делать благоустройство. Чего тут непонятного? Какой тут еще здравый смысл? План работы. Не буду я вам предоставлять план работы. Почему? Вот потребует мэрия, Свердловская администрация, мы предоставим. А вам я не собираюсь предоставлять план работы. Все. Вообще я не знаю, почему муниципальные власти вот так долго терпят вот это здесь. Вы ведете незаконную коммерческую деятельность здесь. У вас ни патента, ни ККМ. Вы нарушаете экологические требования. Я вас услышал. Мы убираем вот эту территорию. Я буду разбираться по этим вопросам. Разбирайтесь, только уже. Да. Вы ЦУМ не можете диктовать. А вы нам диктовать какие-то запросы делать. Что-то незаконное. У вас есть доказательства? Есть доказательства. Давайте. Почему я должен вам показывать? Давайте вот пройдем правоохранительные органы, я там все покажу. Говорите. Все, давайте разговор закончим. Мы, конечно, у него должна быть дислокация, у него должно быть... Покажите мне то, покажите мне. Мен машинада турам, мен машина сатып қана көргөзүп кагаз түрүндө көргөзсүлөр укуңар келбейди. Бутылка себя слышит. Өзүңөрдүн фотосун коюп, башканы сыйып койсуңар. Давайте по закону кетели. Давайте. Мен сизге айтып атам, мына мыйзам чегинде айтып атам. Мыйзам чегинде баштайлы. Мен сизге айтып атам, мына сиз биринчиден мыйзамсыз соода жүргүзүп атасыз. Ал аныкпы? Анық емес. Соода жүргүзүңүз. Сразу анықтап бериңиз. Хорошо, мен анықтап берип атам. Мына о запрете торговли не установлен пристав на территории города. Хорошо. Башталды. Мен сизге суроом бар. Не установлены места, это что такое? Это парковки, тротуары, придорожная полоса, жолдо турган эмелер, ал мыйзамсыз. Хорошо. Смотрите, жоқ. Четинен кетели. Не установленные места деген кайсы жерде көргөзүлгөн мыйзамда? Жердин багыты бар да, торговый точка болсо, багыты емес. Багыты бар. Хорошо. Земельный кодексте четко жазылган. Суу, бул жерди эмне назначение менен алды эле? Парковкабы? Мен машинам парковкада турабы? Сиз машинеге салбаңыздар, мен силерге несанкционированный торговля деп атам. У вас несанкционированная торговля идет. Это автотранспорт. Парковочные знаки здесь видите? Я сейчас... Парковочные знаки где здесь есть? Где машина стоит и запаркована? Уже месяца нету здесь парковки. Машинага тиеше жок деп туруп, кайра парковка жөнүндө сүйлөйт. Я вам еще раз говорю, они взяли в аренду. Сиз өзүңүз менен айтып атасыз, бул жер все, парковки. Потом, смотрите. ЦУМ жаңы эле айтпадыбы? Бул жердин багыты өзгөрүлбөйт, бул жер парковка бойдон калат. Это сиз өзүңүзгө жооп бериңиз. Сиз мен сизге айтып атам. Анан багыты өзгөрүлгөндөн кийин мага келгиле. Торговлю осуществляете? Осуществляете? Вот он официально заявляет, что он торговлю осуществляет. Да. Торговлю осуществляет несанкционированную, то есть без разрешительных документов. То, парковка боюнча мы сейчас уберем эту машину, сен миллион айтсаң дагы мен алам бул машинаны сейчас. Я еще раз говорю. Парковкада турган машинаны здесь нету парковки, знака парковки ты стоишь. Свердловский район. Свердловскийдин зам акими парковкада турган машинаны азыр алдырам деп атат. Паспорт ваш можно? А? Ваш паспорт можно? Сейчас мы да. Урматтуу эвакуатор. Хорошо. Ким байкеси. Машинанын ичинде толтур оборудование бар. Машинанын салонунда да оборудование бар. Азыр жылар менен кулайт бүт бар. Кааласаң барып артын ачып карап кой. Азыр мына тартып алдым. Если эме болсо жооп бересиңер. Силер качан жооп бересиңер? Жооп берем деп атпайбы? Бар ошо жооп бере турган кылбы? Кимиси айтып атат? Жооп бересиңер, байке. Жооп бербейт да, качан жооп берет? ГАИ.
все вопросы туда. Куда? Вы же сейчас не согласны, же, правильно? Я. Вы можете обжаловать это. Вы не можете забирать машину с автопарковки. Хорошо, вы можете. А где знак парковки? Командир. Где знак парковки? Не, Бишкекте мыйзам бүттү ушул. Где знак парковки? Вы мне объясните, пожалуйста. Парковкада турган машиналарды алдыңарбы уже? Аласыңарбы, а? Жол жатыр коюңуздар бака. Сейчас, подожди минуту. Так, могу написать. Там идет все это, давайте. Я ознакомлюсь с вашим паспортом. Сразу, пока поторопил. Жоқ қой, Я. жоқ қой. Korkutpay bunu. Силер айтып атпайсыңар, жакпаса сотко кайрылды. Сага да жакпаса сотко кайрылды. Прокуратурага жаза электе мурун бунун эшигин жулкулдап, сен здоровый жигит экенсиң бул. Бирок мамлекеттик кызматкер билесиң. Мыйзам тамгасынан кыл Adresi yazmasın.
Аты жөнүңүз? Асанаконова Гүлзат. Должность? Санврач. Санврач? Санитарный врач. Санитарный врач? Кайсы отдел? Какой? Ключевой отдел. Что за управление? Центр госанадзора. Сер алдырганга мына ГАИ турат, мына. Ким ГАИнин өкүлү, келсеңер. Оны алдырганга укуктук база мэрияныкы жетиштүү эмес. Аны буну 100 жолу тактаганбыз, тасыктаганбыз. Ошондуктан мыйзамды төлөп тепсек, каалаган артыкла бербегиле. Эч ким мыйзамды төлөгөн жок. Кел, сен кимсиң? Сиз бияка тиешиңиз жок, ары барыңыз. Бияк жараңа түшүндүрдүк. Мага эч нерсе түшүндүргөн жоксуңар ким? Сен муниципалды кызматкердин этикасын сактап сүйлө. Мени ары бар бери тур дегенге сенин укугуң жок. Менин тиешем бар. Сиз биздин жумушка тосуп Менин тиешем бар. Ары жака барып тура бериңиз. Менин тиешем бар дейм. Сиз тиешиңиз бар. Көрсөтүңүз, эмне тиешиңиз бар сизде? Эмненин негизинде келдиңер, ошондон баштайлы. Ошондон баштайлы. Эмненин негизинде келдиңер, ошондон баштайлы. Кана арыз? Буна сиздики Сумдун письмосу. Эми карап тур. Сум, азыр кой тургула. Сумдун кайрылышы менен силер келип атасыңар. Сум частный предприниматель болуп эсептелет. Бул жигит да частный предприниматель. Экөөнүн ортосунда алакага муниципалдык орган же башка мамлекеттик органдар килишкенге тиешеси жок. Эгерде Сум бул машинаны турганына нааразы болсо, сотко кайрылып, сот аркылуу алдыралат. Муниципалдык кызматкерлер жеке тараптардын, жеке ишкерлердин ортосуна кийлигише албайт. Мен буга түшүндүрмө берип атам. Сиз түшүндүрмө бере бериңиз, хорошо. Сиз деген мындайда биздин эгерде кандайдыр бир туура эмес мыйзамсыз нерселер болсо, пожалуйста, кайрылсаңыз болот, маселе жок. Мен айтып атам, бул кишилерге 5 күн мурун, 1 ай мурун уведомление берилген. Бияка турганга болбойт. Эмне деп бияка соода кылганга болбойт, тыюу салынган, турганга болбойт. Бул силер тыюу мыйзамсыз болот. Түшүнүп атасыңызбы? Сиз уксаңыз, излемет турасыз. Сум биякта арендатор бул жерде. Сум официально кайрылып атат. Бул жердин, ушул жердин арендатору. Сум официально арендатор кайрылып атат. Бул жеке ишкерби? Бул ишкерби? Бул мыйзамдуу ишкер. Налогун төлөгөн, арендасын төлөгөн ишкер. Бул кайрылып атат. Мага алып бер деп атат. А мен эмнеге бул ишкердин баягы эмесин коргобош керекмин, анан какой-то мыйзамсыз нерсени коргош керекмин. Болбойт, мыйзамсыз нерсени коргош атам. Бишкек шаарынын Килтеген районунун 1-там акими эми карап тургула. Сиз камерага айтып койгочу, эки жеке ишкердин ортосуна талаш тартышына мыйзам жол берет. Жеке ишкердин бул жеке ишкер эмес. Бул мыйзамсыз ишкер. Бул мыйзамсыз, мыйзам бузган ишкер. Патентиң барбы? Көрсөтүңүз. Патент 7 миллион кыргызстандыктарга бият болот. Мороженое сатканга руксат бери алынбайт. Алынбайт. Подождите. Сиздин бир сөзүнөн баштайт. Мороженое сатканга Кыргызстанда атайы рухсат алынбайт. У вас не только мороженое там, у вас ассортимент широкий. Чего ассортимент? Мороженое боюнча, значит, сестра эмес айтып атыпсыз да? Или актировали? Нет, подождите, это вы так читаете или актировали? Я видела, читала. Мало ли что вы видели. Вы акт покажите, что вы там обнаружили. Вы закрыли же, не дочитала. Это наше право. Никто не может нам указывать, закрывать, открывать. Вы обеспечиваете пищевую безопасность конечно, для предпринимателей, для людей, жителей? Конечно. Вы... А как вы докажете? А вот вы с предписанием, когда придете, мы вам это все покажем. Предписание паспортных данных берген жоқ та. Берем. А теперь экинчи вопрос. Моратория президентский на проверку на него отменили, да? На него нет. Мы сейчас мораторий отменили. Отменили, да? Президент сказал всех проверять. Отменили. Если на основании жалоб, мы имеем право проверять. Кто пожаловался? Сум эмне мороженое жаман келип жаловаться уксаңыз. Сиз соода кылган жоксуз да, уксаңыз. Какие мороженое, кандай мороженое? Разрешительное деятельность мороженое алынбайт. Уксаңыз, хорошо. Вы Сияк сүйлөшүп аласыңыз экенсиңер. У вас там ассортимент. Жок, хорошо. Там у вас коктейли. Токтоп, сүйлөшүп алалы биз. Сүйлөшүү Чайга эмне разрешение алабыз? Сүйлөшүп алалы биз. Биз сүйлөшүп алалы. Это проверка. Сиз паспортуңузду берсеңиз. По очереди. Вас тут сколько чиновников? По очереди.
службы. Не 5, у вас Паспорт взяли тут вы? 20 человек. Теперь, Давайте, вот антимонополия. С вами, давайте. Подождите, вам дали? Мне, мага, бир нерсе паспорт сурарын алдында полностью пускай түшүндүрсүн, эмне мыйзам бузуу, кандай болот, эмне себептен келди. Статья 286. Паспортты бере кал дегенде, тем более. Статья 286 Кодекса правонарушения. Торговля в неустановленных местах, срок лотков автомашин запрещен. Хорошо. Теперь дальше. А кем определяются неустановленные места? Правительством. Теперь покажите постановление, где правительство определило неустановленные места. Вы должны быть компетентны и сейчас предоставить список этих мест. Да. Предоставьте, пожалуйста. К сожалению, вам Я сейчас еще не раз могу вам говорю, предоставить. вся правительство, мэрия, у вас правовой базы недостаточно эту машину убрать. Вы понимаете? Вы сейчас... А я не стремлюсь убрать эту машину. А к чему вы стремитесь? Ни к чему, я просто пришел. Просто пришел? Пришел разъяснить человеку и Чего? наложить штраф. Чего? За незаконную торговлю выписать штраф. А почему вы считаете незаконно? Вы покажите неустановленные места, утвержденные правительством. Да. Алалбай Что с ротом? Если с ротом установление личности забирайте. Паспорт ала албайт менен эч ким. За установление личности. Бул адамдын сураганга укугу бар. Бул адам бербесе ала албайт. Чтобы мы выписали соответствующий орган. Покажите штраф. Установленные. Хорошо. Не установленные места. Антимонопольный комитеттин представители келип штраф салам дейт за неустановленные места. Неустановленные места кайсы десем билбейт. Ушул кишилер бюджеттен акча алып, биздин налогтон акча алып иштеп атышат. Может, наоборот, Сиздин элдин баарынан сүйлөп, урматтуу кыргыз эли анан эме. Да? Рукоприкладство. Паспортун алып кой деген ушул. Сактап эле сүйлөп атабыз. Сени бандиттей сүйлөшүп атат. Бандиттей сүйлөшпөй эле эмес. Бандиттей сүйлөшүп атат. Мен бул киши менен сүйлөшүп атам. Сен тетин кабинетине барып, өзүң подчиненныйларына кыйкыр, макулбу? Бизге голос повышать эчпе. Так, теперь у вас за что протокол? Это кодекс, она определяет факт нарушения наказания. Но за что это закон определяет? В законе покажите, что это не установленное место. Кодекс это карательный кодекс. Это карательный кодекс. А закон, постановление, которое правительством определено, это определяет установленные или не установленные места. Если по вашему принципу действовать, тогда машина в неустановленном месте ездит. Потому что ездит это... Ему положено ездить? Где указано? Хорошо, по дороге. Я вам задаю вопрос. В машине, чтобы по дороге ездить, где разрешается? ПДД? В правилах дорожного движения? Да. А теперь вот это место, установленное место или нет, оно определяется постановлением правительства. Вы это прекрасно знаете. И вы прекрасно знаете, что оно в список не входит. Дальше у вас нет основания составлять протокола. У него может есть основания потом возникнут обжаловать его. Возникнут или есть? У вас нету оснований. У вас нету основания составлять протокола. Без оснований хотите составить, что ли, или как? До свидания. Давайте. Удачи вам. В следующий раз кодексы, законы хорошо. Для себя освойте. Я теперь Антимонополия бүттү. Таныштырып койгула комиссия. Паспортун бересиңби? Аны айчы. Сиз кимсиз? Мен атым Алмаз. Паспорт бересиңби? Паспорт койсоң, паспорт туурабы? Бербейм. Калды? Ай, жүр эме арыз жазалы. Мындай кылалычы. Давайте эме кылалы. Урматтуу
повода немесе. Человек не дает паспорт. 45, 15, там, я не знаю, сколько государственных органов здесь собралось, да? 45 паспорт. Паспортын бер, біз протокол жазалы. Егер де мақұл болса, мыйзам чегинде оны обжаловать может десе, жоқ деп атат да. Мен жообум айтпайм. Мен бербейм дейт. Паспорт. Мен жообумду Тогда установите личность, пожалуйста. Может быть, он кто-то, я не знаю, кто он. Нет, группа выехала сразу. Да, я же должен, да, я должен же установить. Мы как бы странно работаем. Да? Может быть, он человек, который... Биз чакырганбыз. Келет. Биз ошо арды Жок, мен мындайда. Сизге протокол жаса. Бияк мындайда бир эле протокол жаса. Макул эмессизби? макул эмесмин. Макул эмесмин деп ошо Жок, протокол жазганга чейин мен эле бул жерде мындайда, о жерденчи бир нерсени тактап коелу да. ошо деле мыйзам чегинде болот. Жок, урматтуу мырза. Буга протокол түзөрдөн мурун протокол түзүп аткан орган обосновать этпеш. Обосновать этпеш. Түшүндүрдү да уже. Аны эмнени бузуп атат дегенди түшүндүрүп. Урматтуу мырза, мындай кылалычы. Зам аким. Уже 3 ай өттү. 3 айдан бери Зам аким. Мырза, сиз мындай болуп калчы. Любой госорган келип туруп, мондан паспорт алып бер дегенде бардыгын айтып койсоңуз, уведомленияны бир жолу мыйзамдуу кылып берсеңер, ошол жетиштүү болот. Силердин уведомлениянын талаптары мыйзамсыз болуп атат деп биз силерге да 100 жолу кайталабыз. Кайсы жеринде мыйзамсыз болуп атат, ошону мага түшүндүрүп бериңизчи анда. Сиз Парковкада туруп соода кылган автолавкадан болбойт деген мыйзамда статьяны таап бер, биз кетип калабыз, эч ким протокол түздүрбөйт. Мына жол кетип калабыз. Андай статья жок. Биз бияка тураардан мурун, бул жигит тураардан мурун бүт мыйзамдарды карап чыккан. Силер 1-2 мыйзам, 3 мыйзам менен атталып кетип атсаңар, булар 7-8 мыйзамды карап туруп, бизге эч ким тие албайт деп туруп анан алып келип койгон. Бүгүн силердин мен мына башыңарга тиги зам акимдин туруп алып келип атат да. Укуктук база дегенди билесиңер да. Бул машинаны алдырганга укуктук база жергиликтүү бийликте жетиштүү эмес. Түшүнүп атасыңар? Жетиштүү эмес. Себеби? Анткени бул машинени алдырыш үчүн парковкада автолавкадан соода кылган болбойт деген тыюу мыйзамда көрсөтүлүш керек. Эгерде соода деген барбы? Я. Чаржай соода деген барбы? Чаржай соодага бул кирбейт, бул автолавка. Чаржай соодага. Бул автолавка. Сен ал сенин түшүнүгүң. Менин түшүнүгүм эмес. Ал сенин түшүнүгүң. Парковкага канча убакытта токтогонго болот? Убакыты көрсөтүлгөн. Өзүң жооп берип койсуң. Ооба. А силердин башыңар уже 3 ай өттү туурабы? 3 айдан бери ушул ордуна жылган. 3 айга бул жерде сумдун администрациясы канча жолу Хорошо, иним 3 ай турганга. Иним 3 ай. Бул жерди благоустроить этебиз. Давайте бизге бошотуп бергиле. Силер эмне үчүн до сих пор бошотуп берген? Хорошо, жооп берели. Биринчиден. Бул 3 ай турабы, 3 жыл турабы, ага тыюу жок. Мыйзам менен биринчи. Экинчи. Парковка. Хорошо, экинчи сум силерге кайрылып атыр. Дагы бир жол мына. Элдин көзүнчө айтып койгон. Сум юридикалык, подожди. Сум юридикалык тарап. Жеке ишкер. Бул да жеке ишкер. Эки жеке ишкердин ортосуна, талаш тартышына муниципалитет киришкен превышение служебных полномочий дейт. Бул эки жеке ишкер талаш тартышын граждандык кодексинин негизинде сот аркылуу гана чечише алат. Бүттү. Эми карап туруңуз. Обращение граждан дейм бар, туурабы? Сиз кайрылсаңыз, сиздин дагы обращениени карайт. Сум кайрылса. Укуңуз жетиштүү болбосо сиз жооп берип коесуз. Биз карап атабыз. Сиз сум биз эки ишкердин ортосуна кийлигише албайт экенбиз. Сотко кайрылгыла деп жооп берип коюшуңар керек по закону. Сум кайрылып атат. Могул жерде канчадан бери биз эскертүү берип, канчадан бери алып койгула. Мен машинам парковкада турганга сум эмне тиешеси бар? Силер мамлекеттик орган бул жерди арендовать этип алып атат. Значит, сум бул место боюнча сум мындайда. Сум арендовать этип алып атабы? Бер эмне? Парковкабы? То бер парковкабы? Если силер менен сумдун ортосунда договор болуш керек эле, если макул на то пошло, сиз давайте мен мыйзамдан көрөсүз бересиз. Силер койдургачы. Азырчы мына онун баары камерага түштү да. Бул эки ишкердин ортосуна кийлигишкендик болуп эсептелет.
хозяйство, субъекты предпринимательства. Түшөтсө, обращение түшөтсө, мамлекеттик, муниципалдык орган Эки ишкердин ортосуна кийлик чалат. Кийлик эмес. Азыр кийлик Сиз айтып заблуждение Жок, келтирдиңиз. азыр эмне кылып атасыңар? Сиз айтып заблуждение Жок, азыр кылдыңыз. эмне кылып атасыңар? Ар бир жарандын кайрылуусу мыйзам чегинде каралат. Карагыла, сиз карабадыңыз. Мына комиссия түзүлүп атат. Комиссия келип канча жолу ушул жерде бул ким эле атын? Силер Мырзага келип канча жолу эскертүүлөр берилген. Айтканбыз. Силер эки субъект предпринимательствонун ортосуна мыйзам боюнча дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетейин. Кийлик ишкенде укугуңар жок. Граждандын кайрылуусуна силер карап туруп, мыйзам алкагында жооп бересиңер. Сиздин кайрылууңузга да биз келип карап беребиз. Мен дагы бир жолу айтып атам. Граждандын кайрылуусуна силер караганга милдеттүүсүңөр, карап туруп, мыйзам алкагында жооп бересиңер. Силер эки субъект предпринимательствонун ортосуна биз кийлик чалбайбыз деп жооп беришиңер керек. Же кийлик ишкенге укуңар полномочияңар жетет. Кийлик ишкенге жок деген жерди мага көрсөтүп бериңизчи. Маселеңарды чечип беребиз деп келдиңер. Силер мамлекеттик орган. Сиз айтып атасыз, макул байке, сиз мыйзамды аябай жакшы билет экенсиз. Мыйзамсыз деп атасызбы мени? Нурлан, фамилия? Кубанова. Должность? Главный специалист. Кайсы жакта? Сиз мен сизге ар бир нерсени Жок, кайсыл жактан келдисиз? Муниципальный территориальный управление мэр города Бишкек. Кайсы район? Свердловский район. Свердловский район. Сиз мени айтып атасызбы, мыйзамсыз турат деп? Мен сизди айтып атам. Обращение түшүп атат. Обращение эмес, мен сизге так эле суроо берип атам. Обращение түшүп атат. Мен сизге кыска эле суроо берип атам. Мыйзамсыз турам деп атасыз, карап бергиле деп атат. Биз ошо мыйзамды ошону карап берип атабыз. Болду. Протокол түзүлдү. Анын дальше процедурасы кандай? Жок, процедура. Оповещение берсин. Жок, бул эмес. Силер буга протокол түзүп штраф налагать эттиңер. Туурабы? Бул мен макул эмесмин деп төлөбөй жүрдү. Дальше процедура кандай? Сыйгып көрсөтүп все протоколду боюнча төлөбөйсүз. Анан взыскание. Анан бул соттошот, Анан азыр койт. Бул ошол силер өткөрүп бердиңерби? Бул соттоштубу? Анан бул силер меня даже в комиссию не позвали. Силер сизге эскертме берди. Кана? Жок. Берилгенден жөнүнө сөз менен айтып бересиң. Ким? Жок. Сөз менен айтып. Иним койчу, жөнүнө сөз менен айтып бересиң. Мен алдым ошо? Алдыбы? Аны билбейсиз. Ошо да, мен айтып атам, алган жокмун. Сен эмнеге айтасың аны? Алды деп. Сиз эмне кантип билесиз? Алганда билесиң. Жөнөткөнбүз биз. Силердин жөнөткөнүңөр, его не обязывать, чтобы он был уведомлен. Его не обязывать, чтобы он был уведомлен. Комиссионный постановление чыгарып койду. Дайте мне. Жок. Нет уже. Нету. Где она? Эме айткандай. Почта аркылуу жөнөтүпсүңөр, мага келген жок. Вы меня, я понимаю, я даже не знаю, жиберген жоксуңар. Почему вы меня комиссию не позвали? Хорошо, келген күнү будем разбираться. Бияқта башка бирөө немелери бар. Сиз көрүп, сизге мындай эле тартпаңыз. Айтып коюңуз анда, хорошо. Мына Чүй Шопокова да. Силерде барбы ошондой договор ушул жакка торговая точка размещения? Комиссия чечим менен өткөн. Парковкага турганга договор кереги жок. Понимаешь? Жерге койсоңор, жерге койгон. Договор менен коюлат, жерге коюлган. Куба, сейчас. Презумпция добросовестных субъектов предпринимательства деп турат. Противоречия, пробелы, неясности в законодательстве Кыргызской Республики, устанавливающие обязательные требования, не могут быть использованы органами государственной власти, органами местного самоуправления против субъектов предпринимательства. Невмешательство государственных органов и органов местного самоуправления
субъектов предпринимательства, в том числе недопущение ее приостановления за исключением случаев, предусмотренных законом Кыргызской Республики. Тиги эме коллегаларга айтып койгула. Ушинтип мешать эткенге болбойт. Айбеков Марлен Айбеков. Жок, сизди эмес. Сиздер комиссионна келгендигиңиздерди менен тааныштырып коюңуз. Мен тааныштырдым. Башында зам аким келип туруп эшикти жулкулдатып берди. Ошол бойдон иш башталып кетти. А вы да ким комиссиянын председатели? Биринчи зам акимби? Урматтуу көрөрмандар, жогорудагы маселе боюнча биз азыр Бишкек шаарынын Свердлов районунун администрациясына, мындайча айтканда акимге келдик. Буга чейин ушул акимияттын кызматкерлери, муниципалитеттин кызматкерлери бир топ жолу өз ыйгарым укугунан аша чапкан, мыйзамды мындай одоно тебелеген акыбалдарды көп болгонбуз. Мына ушул маселени аким кандай деп кабыл алат, эмне деп чечет, кызматкерлерине карата ушул маселени айтканы келдик. Анда жүрүңүздөр ичине. Аким кайсы сесияда отурат? Салам алейкум. Hakim özündü. Hakimге келген. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Мақсат атым. Улукбек атыбыз. Таштанбекович. Мақсат Таштанбекович. Сиз мага келдиңиз? Ооба. Мен солоңуз жакшыбы? Бери кел отура алайын. Как удобно. Кайдан жайдан кандай сапар дегенде? Арыз муңуңузду сизге айтпасак башка эч ким укчудай эмес. Болсо сразу айтып койчу. У меня азыр выезд бар болчу. Ооба, бизге 10-15 мүнөт эле. Ошо убакытты тууралуу пайдаланабык. Жаман оперативный экенсиз. Думиде жаңы эле думиде көрүштүк керек. Думиден? Комиссияданбы? Комиссия кирдиңерби? Жок, мындай эле батыр эле сөмкө. Так, ким баштайт? Мақсат Таштанбекович, мен эми сизди мындай жакындан интервью алып сиз менен маектеше элекпиз. Сиз жөнүндө мындай жакшы пикирлерди эле угуп жүрөбүз. Биринчиден, экинчиден мына маңдайыңызда отурат. Бул киши менен көп кезиктик, көп сүйлөштүк. Анан дал ушул кызматкерлер үчүн даттануу менен келдик да сизге. Кызмат абалынан аша чабуу, өз ыйгарым укугунда көрсөтүлбөгөн иштерди жасоо, коммерциялык субъектилердин ортосуна мамлекеттик органдын кызматкери түшпөйт мыйзам боюнча. Мен эмне үчүн бул жагдайга келүүгө аргасыз болуп атабыз? Бул жак менин командамдагы жигит. Биз эч кимдин заказын, эч бир олигархтын, эч бир чиновниктин саясатын колдобогон журналист катары мороженое сатып болсо дагы элдин көйгөйүн ачык айкын жеткизип туралы деген максат менен ишти баштап, биз ушул каналыбызды иштетип жүргөнбүз. Анан бир 6 ай болуп калды окшойт, 3 ай болуп калдыбы? Машинасын автолавка кылып жасатып, аны буга чейин ошол ЦУМдун жанында, Шопоков көчөсүнүн кесилишинде, күн батыш тарабында башка автоунаалар турган, автолавкалар. Ал жигиттер бизге келген. ЦУМ келип, акча бергиле дейт буяктан. Кандай основания менен акча беребиз? Ушундай эле бересиңер. Жок дейт. Кетет. Кайра келет, текшерип келет. Берчи эмес. Бербей койду да. Бир берген жоксуң. Такыр бербей койду. Охраналар келип кубалады, башка кылды, жаап салышты. Анан эч айласы таппай калгандан кийин кечирип койгула. Мыйзам боюнча силердин эч кандай тиешиңер жок. Бул жер муниципалитеттин жери. Бул жер парковка деген название менен турат. Жанагындай стихийный торговляга кирбейт. Ал жерде четко көрсөтүлгөн Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен ошол учурда Бишкек шаардык кеңештин чечими менен так аныкталган кайсы жерлерде болбойт. Автолавкада соода кылса.
Бул жерден баарысын карап чыккандан кийин мыйзам жол бербегенден кийин анан ушул моменттен кийин эле Свердлов районунун акимияты, Бишкек шаарынын мэриясы биригип туруп анан атака башталды. Мындайча айтканда ЦУМга крыша дейбизби эме мындай. ЦУМга адвокат катарында бизге тарих калтырып атат. Анан эми мыйзамды билесиз жакшы, коммерциялык эки субъекттин ортосундагыны сот гана чечиш керек. Алардын доосу болсо алар сотко берип, сот аркылуу ал жер баа берилиш керек эки жеке тараптын маселесине. Бирок сиздин кызматкерлер барып алып, ошол жерден эки субъекттин ортосуна кирип алып, бир тараптуу 15 кишиден турган комиссия түзүп, комиссияга дагы мыйзамсыз комиссиянын чечимдерин, комиссиянын чогулуу максаттарын, талаптарын баарысын акимияттын кагаздарын баарысы менен таанышып чыктык. Анан мындайча айтканда абдан одоно укук бузуу болуп атат да. Ушул жагдайга сиз эми чекит коюп, кызматкерлериңизге бир чара көрүп, тартиптеп берсеңиз деген максатта келдик. Хорошо, Улук мырза. Мындай кылалы. Биринчиден мен деле көрүп жүрөм сизди, сырттардан тааныйм. Ошентип элим жерим деп ушу көйгөйдү, карапайым элдин маселесин көтөрүп неме кыласыңар. Чындык издейм, көргөзөм, акыйкатты даңазалайм деп. Биз деле биздин кызматкерлер, орун басарларым деле башка бир максат ою жок да, негизичи. Мыйзамдар дейсиңер, кодекстер дейсиңер, буйруктар, токтомдор негизинде иш алып барып атабыз деп, ар бир жаран өзүнүн акыл эсине ыраазы да, деңгээлине дагычы. Анан ошол сыяктуу бул жерде да балким ушундай келишпестик болуп калды. Талашкан эки жак ар кимиси мен туурамын дейт да. Ошол менен талаштын кызуусу ошодо да. Анан эми албетте эгер мыйзам бузуу же одоно бузуп өзүнүн полномочиясын баягы превышать эткен болсо, анда аны тергеп, аны мойнуна коюп, могул жериңе туура эмес өкүм чыгарыптырсың деп буларга карай турган, бизге карай турган кызматкерлерге, муниципалдуу мамлекеттик кызматкерлердин үстүбүздө карай турган органдар бар. Прокуратура, ККБ дегендердин баары. Ошол нерсеге жол бербейли деп бизди көзөмөлдө кылып, биз да кеңешип, ошондойлор менен макулдашып иш алып барганга аракеттебиз да. Анан эми бул жерде просто жана угуп кеткенде адвокат болуп, биздин сотрудниктердин кандай эме ЦУМга кандай адвокат болуп атканын мындай балким силерге ошондой сезилип атат, бирок ЦУМ силер айткандай коммерческий эме, бул жеке ишкер болуп, экөөңөрдүн ортоңордо мамиледе мисалы келишпестик болуп, ЦУМ силерге жалоба кылып, силерге акча төлөбөй койсоңор, алар нааразы болуп, анан кийин бизге кайрылат да. Ушундай чара көрүп бергиле депчи. Анан барып карасак, действительно эми парковка дейбизби, же жана придорожный полоса дейбизби, же торговый точка дейбизби, в любом случае ал деген мен билишимче ЦУМ арендага алган расмий. Арендага комиссиядан өтүп атып, жанагы эменин баарынан чыгарып алган кагазы бар, ошол жерди пайдаланууга гостевой парковка деп пайдаланууга расмий алган документим бар. Болуптур. Ал деген ошол алып, меники деп баягы ээлик кылып жүрөт да, убактылуу болсо да. Анан ал жерге келип туруп, атыңыз ким эле кечиресиз? Кубан. Кубан келип туруп, машинесин конокмун деп коюп, анан соода кылып баштаганда аны ичатышат да. Мен деген конок болбосоң, же соода кылып атсаң, анда келишим түзүп алалы деп туруп, силерге келип туруп, мага төлө деди да, туурабы? Баягы буга чейинкиси. Анан силер мен төлөбөйм деди. Төлөбөйм деп туруп, менде мондай кагаз деген, мындай закон экен, сен деген буга деген анткенге деп башталды да ал жеречи. Хорошо, эми баягы артка кетпейли. Мындан аркысын кандай болот? Мен Улукбек, мен эмеден эмне жана кино эмелерден көрдүм, сайттарда немелерден, сен баягы ал жерде ары берип бери келип турсуңар, эми баягы бир ачуңардан эме кылган. Бирок эми жолдун чече турган жолун табышыбыз керек. Бизде мамлекетте негизи мыйзамдын чөйрөсүндө баягы коллизия деп коет, бир жерде неучтенность деген бар, эми көп нерсе баягы идеальный эмес да. Ошон үчүн биздин урматтуу депутаттар жогорку кеңеште мыйзамдарды биздер ревизия кылып, биягы мындай экен деп, убактысына, заманына жараша келип өзгөртүүлөр киргизип, ошол жерде
иш аракетин кылат да мыйзамдын үстүндө. Андан тышкары шаардык кеңеште депутаттарыбыз ар бир положенияны, ар бир немени шаарда болуп аткан эрежелерди да карап, ошон үчүн депутат болуп, ал ошол жерден жаралган маселени кандай чечиш керек? Могул жерден мурун мындай эле, азыр заман өзгөрүп мындай болуп калыптыр, эки сөз кошулбай калыптыр, бул түшүнүк мындай болуп калыптыр деп ал жактын юристтери. Алар эми баягы мыйзам чыгарачу жана өкүлдүк кылуучу органдар да, представительный органдар. Биз болсо исполнительный болуп, аткаруучу бийликтин өкүлдөрү болуп атабыз. Анан кийин бизге мондой буйруктар түшөт. Исполнительный аткаруучу бийликтин өкүлдөрү барып туруп, ошол буйрукка ишенет да. Бул деген мына мага деген калкан боло турган кагазым ушул деп барат. Анан ал жерге барганда силерге окшогон тажрыйбалуу юристтер, силерге окшогон тажрыйбалуу эми саясатчылар деп айтайын, ушинтип жооп кайтарганда баягы чиновник деп коебуз го. Ал деген ишенген кагазына мамлекеттик кызматкермин деп жүрөт да. Анан аны менен ал жерден тирешкенде ал жерден албетте эки күчтүн кагылышы болуп кетет. Ошон үчүн компромисс бар. Ошон үчүн баягы эл бар, өкүлдөр бар. Анан ошону чечип, ошол жерден кеңешип кескен жетекчилер бар. Ошого сунуш киргизиш үчүн биз силерди укканга даярбыз. Биринчиден. Экинчиден бул претензия деп орусча айтат, претензия эмес, баягы бир встречный суроо да. Мисалы, жана коллизия, түшүнбөстүкпү, жанагындай көрүлбөй калган жерлерби деген сыяктуу мыйзамдарда кээ бир жерде ошентип по жизни жанагындай эме болгондо эмелер недостатоктор ачылат да. Мисалы, бар идеально законду жазып коюш невозможно. Эми силер ошондой жерин таап-турсуңар дейли. Башка органдар болсо көрбөй атат. Эми биз болсо по факту на практике столкнулись. Болот экен, хорошо. Чыгыш керек. Силердикинде чындык бар. Биякта да чындык бар. Себеби бул деген неположенное место да. Силер болсо бул придорожный гостевой деп атасыңар. Хорошо. Экөө тең күчү бар мыйзамда. Бирок эми кагышып келгенде машина жаары же бери болуш керек, бул же мыйзамдаштырып уруксат бериш керек, же кое тургула мыйзам чыгып ары же бери болгончо токтош керек. Ошон үчүн мындай встречный суроодо ким? Кубан дедиң? Кубан. Баягы салык төлөгөн патент-сатентиңер бар. Бар. Машинени парковка деп коюп атасыңар. Айып жок. Бирок соода кылганга деген түшүнүктө бар болуп атпайбы? Бу жерде бул башка кагаз бар. Мисалы, буйрук 71 мэрияны колуп атабы? Ал жерде болсо неположенное место деген бар да. Эми биз баарыбыз Бишкекте тургуну болуп, ушул борбор кабабыз, мамлекетибиздин борбору болгондон кийин баарыбыз күйүп бышып ушул жерде бир өнүгүп, өркөтүп ушул жерде жадыратып, жайнап салсак деп атабыз. Өзүңөр көргөндөй мынакей тротуар деп атабыз. Жарандарыбыздын укугун тебелеп атат деп тепкичтерин түмүнө тротуарды кысып чыгып алгандар бар болчу. Магазиндин түмүнө жарымына чейин чыгып алгандар бар болчу. Анын баарын тазалап өзүбүздүн аракетибизди кылып атабыз. Силердики да туура, бияктыкы да туура болот. Бул жерде мыйзам не запрещает, но и не разрешает. Разрешение жок. Если не запрещает, парковкага машинеге койгонго айып жок. Тура берсин. Жеке тарапка мага соода кылганга мына могул жерде мондай мэриянын буйругу бар. Анан эми мен просто эмне үчүн Кубанга сөз бербей атам азырчы. Силердин эми жана видеоңорду көрүп эметпейлик. Азыр просто бул жерде дискуссия болуп аткандан кийин талашмай жок. Биз сизди уктук. Молча сидел, теперь дадим слово, чтобы он сказал, да? Биринчиден салам алейкум да. Улук мырза, сиз дагы 2-3 жолу келдиңиз ал жерге. Биз баягы мен дагы бир ирет мындай кечирим сурап кетем. Эгерде мындай оор же катуу эмоциялык бир мындай эмеге алдырсам, мен кечирим сурайм. Кубан. Мен ачык айкын андан да биз баягы качпаш керек сапат, абдан сонун сапат. Качпаш керек, себеби мусулман адам болгондон кийин бир бирибизде мындай кечиримдүү, мээримдүү бололу. Аябай жакшы дискуссия. Башында эле ушинтип келсеңер, биз түшүндүрүп, тынчыраак түшүндүрмөкпүз да. Эми мындай да. Бул мыйзамдар. Сиз айтканда мыйзамда жок, ооба. Чыптымында жок ал мыйзамда. Бирок биз Бишкек шаарынын баягы муниципалдык кызмат деп айтып кетпеди Максат Штембек. Жана муниципалдык мэриянын ички буйругу бар. Бул жерде мындай деп турат да, окусаңыз, мен сизге да өткөндө да окуп турдум эле, мына Бишкек шаарынын аймагында атайын ушул максаттар үчүн, бул именно соода боюнча да, ушул максаттар үчүн белгиленбеген жана бөлүнбөгөн жерлерде, анын ичинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын имараттарынын, маданий эстеликтердин, автомобиль жолунун жана тротуарлардын боюна
жакын аймактарда соода жүргүзүүгө жана соода орундарын жайгаштырууга тыюу салынат. Эми бул жерде мындай деп карап көрсөңүз, Улук мырза, Бишкек шаарынын аймагында атайын ушул максаттар үчүн, ушул максаттар деген целевой назначениясы бүгүн шаардын жерлерин ким акимият бербейт жерлерди. Бизде Думи деген орган бар, билесиңиздер. Азыр эле барып келдиңиз. Бул жердин максатын аныктайт. Архитектура ошол максатты уруксатпы, комок болобу, автоунаа болобу, же баягы сиз айткандай суунун киритөө болобу, ошол архитектура аныктап, ооба бияка болсо болот. Мунун инженердик коммуникация жок дегендей кылып туруп беришет да, ошол максатын коюп беришет. Демек, азыр сиз турган жер бул максаты парковка. Мен айтып атам, мен каршы эмесмин, машина хоть 40 жыл турсун аяктачы, бирок соода жүргөнгө болбойт атат. Биякта тыюу салып атат. Окусаңыз ушул пункту атайын ушул максаттар үчүн дейт да. Соода максаттары үчүн. Пожалуйста. Биз дагы ошо сиз айтып аткан иш кайталанбасын деп сиз мамлекеттик органдардын кызыкчылыгын пропаганда кылгыңыз келип атат. Биз жеке жактардын, коммерциялык субъектилердин кызыкчылыгын басмырлап койгонго болбойт. Мыйзам жол бербесе, тырышып мыйзамды талап кыла бергиле деген норманы биз коомчулукка бул жагдай менен үйрөткүбүз келип атат. Себеби мыйзам жок бул жерде. Сиз айтып аткан жерде так көрсөтүлгөн жок. То есть определенный месталарда максат түзүлөт. Ал жерде такыр жок. Мына аким дагы бул боюнча уник айтыптыр. Канчалаган коммерциялык субъектилерди, эми сиздер дебейм, бирок көп учурда ушундай мэриянын кызматкерлери жөн эле барып жаап коюп, жөн эле барып жок болбойт, тигинде болбойт, мындай болбойт деп мындай түшүнүктөр менен, өзүнүн каалоолору менен басмырлаган окуялар толтурат. Канча ишкерлер жапа чегип келатат. Андай болбош үчүн процедура менен кетсин, баары мыйзам чегинде кетсин. Мыйзам менен өйдө жактан оңоп, кемчиликтер келип такалдыбы, ошол жерден мониторинг этип, мына жерге срочно өзгөртүүлөрдү киргизиш керек экен. Мынаны деп уже монтип атышат деп, бул мамлекетибиздин алдыга жылышына салым да. Ошондой кылса, алдыга жылабыз. Эртең дагы башкалар чыкпайт. Ошон үчүн мыйзамды түздөп бара-бара оңдоп кете бериш керек. Улук мырза. Алдагы мэриянын буйругу, ал мыйзамдардан келип, мыйзамга такап туруп жазышат да, буйрукту чыгарганда мэриячы. Ал соода сатык боюнча мыйзамдын негизинде келип чыгат. Ал жактан кийин правила организации торговли бар Бишкекте. Бул жакта кенен жазылган да, алда жерде кыска жазылып атпайбы, биякта кенен жазылган. Бишкек шаардык кеңештин токтомун айтып атасыз сиз. Бишкек шаардык кеңештин токтому экен. Мындан өкмөттүн да токтому бар. Ал жакта да кенен жазылып атат да, мен сиздерди ошол биякта кыска жазылыптыр, биягын мыйзамды карабайлыбы десем, биз келише албай аттык да. Анан азыр дагы көп сөз болуп кетет. Бирок негизи айтарым ошол акимге рахмат, ошол түшүнүп кабыл алып атканда. Анан жана сиздердин ой шаардын баары соода болуп кетпесин деген бул перспективдүү ой да, жакшы ой да. Базар болуп, көчөнүн баары базар болуп кетпесин дегенчи. Бирок анын баардыгы ошо Улук айткандай, мен дагы колдойм, мыйзам чегинде кетиш керек. То есть бүгүн автолавкалар туруп алып соода кылганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мен аны мындан нары соодамды кыла берем. Сиздер ошол шаардын баары базар болуп кетпеш үчүн бул мыйзамды оңдоп, түздөп, мыйзамды түрүндө бекитип келсеңиздер, биз жылганга толук макулбуз да. Бирок баягы баары мыйзам чегинде болуш керек да. Биз ошол сиздерге ушул ойду жеткизе албайбыз. Турсунбекович, анан дагы бир момент, биз сиздерге бул эми биринчи жагдай да. Могу жердеги күйүтүүбүз. Экинчиси, ошол жердеги тротуар жок болуп кетип атат да. Ушуга сиздин кызматкерлер менен баягыдай комиссия түзгөн замаки, мисалы кайрадан комиссия түзүп, кайрадан барып, ондогон шаар тургундарынын укугун одоно бузуп аткан ошол Айчүрөк соода борборуна кичине эскертүүлөрдү берип, балким оңдоп, ошол жерден тротуарды аштырып, ошол жактарына дагы бир аракет кылып бербейсизби деп келдик да. Мен азыр эмеге жооп берсеңчи Кубанга. Эми биринчиден, как чиновник муниципалдык службанын өкүлү катары айтайын. Но буйрук бар. Бир. Биз деген коллегаларыбыз баары ушул буйрукту жана сиздер айтып аткан правила
организация торговли менен оргкеңештин жанагы эмелери менен жана башта айткандай под руководством этих документов мы ведем свою деятельность. Она в случае, если жанагындай туура эмес ишке барып же жанагындай превышение полномочиялар болгон болсо, бар эми баягы правовом государстве жашап аткандан кийин конституциябыз бар, башка мыйзамдарыбыз бар, ошонун алкагында биз деген кайрылууга укугубуз бар. Бүгүнкүгө чейин силерге болгон чаралар, силерге болгон иш-аракеттер муниципалитеттин атынан, мынакей мэриянын атынан, акимияттын атынан келди деп атпайсыңарбы? Ооба, эгерде андайлар болгон болсо, биздин кызматкерлер өзүнүн полномочиясына жараша кылган ишине жооп бергенге, булар ошонун жоопкерчилигин алган үчүн кылып атышат да. И даяр да. Ошону мисалы эгер сиз кайрылуу жасасаңар, бул жерде мынол мыйзам менен мындай кылып, мага мындай болду, мен макул эмесмин деп. Ой, мал деталдуу толтурам, кенети акт түзүп атат. Мисалы ошол МТУнун кызматкери барып акт түзгөнгө мыйзам жол бербейт ал жерде. Толтурам. Анын баарын эми баягы эмедеги айткандай, не мне вам объяснять, но вы это знаете. Силер юрист экенсиңер, ладно, подкованный, ошол жагынан табып алып турсуңар бир жердечи. Эми оңдоштун жолун айтканчы, хорошо. Бизге убакыт бергиле деп атат. Муну деген мыйзамда жазабыз. Но ал убакытты я не из-за вас лично прошу. На будущее. На будущее. Бул жерде мындай бар экен деп туруп талкууга салганда. А кийин оңолот, мен ойлойм, мен баягы көп нерсени түздөгөнгө эметкенге мынакей балдарды көрүп атасыңар, жаш балдар баары иштейм, элим үчүн, жерим үчүн бышып күйгөн балдар. Бирок мындай кагаз менен барганда эме талашка түшкөндө чуть-чуть обидно как-то мне, да? Биз ишеп жүргөн кагазыбызга барсак ушундай экен, биягында мындай экен, биягында мындай экен деп бир жерден обсуждение болот да дагычы. Мороженое деле өтпөйт. Болгону бул жерде кыш келет атат. Бул жерде принцип болуп атат да, маселечи. Мыйзамдуулукта болуп атат да. Мен ал жагына макулмун. Принципти мен силер менен чогуу, мынакей коллегалар менен эгерде муну бир сөз кошуп, парковкага тигини кошуп, биягына муну кошуп керек экен, жылдырыш керек экен, мынчы керек экен дегенге мен толук силер менен макулмун. Бирок эми баягы не то что эме жай или күз, өмүр кыска да. Ошон үчүн мен силерге мынакей силер деле жаш экенсиздер, чогуу могуларды оңдоп көрдүңөрбү? Терден көчөдөн меники туура, сеники туура деп бири-бирибизди монтип эме кылбай, мондай эмеде чече турган маселелер болсо биз деген чечкенге даярбыз. Урматтуу көрөрмандар, мына өзүңүздөр күбө болгондой Свердлов районунун акими маселеге туура реакция кылып, жагдайды туура кабыл алып, мындайча айтканда аябай адекваттуу, жакшы жооп узатты десек болот. Эми чын-чынына келгенде мыйзам мамлекеттик кызматкерлер үчүн бул өтө мындай бир кылчайуусуз аткара турган жагдай. Мыйзам тыюу салбаган аракеттерге мындай барбашы керек экендигин да белгиледи.